Өзгөндө камактагы активист Мирлан Нураимовду колдоо акциясы өтүүдө. Ош облусунун Өзгөн районундагы Мырза Арык айылында бүгүн 18 февралда активист Мирлан Нураимовду колдогон акция өтүп жатат. Акциянын уюштуруучуларынын айтымында чогулгандардын саны 500дөй адам. Милиция жана расмий бийлик өкүлдөрү акциянын катышуучуларынын санын айта элек. Митингге чыккандар активистти бошотууну талап кылып, ага жана жогорку кеңештеги Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Матумаровго колдоосун билдирип жатышат. Партиянын мүчөсү Мирлан Нураимов бийликти күч менен басып алууга ачык чакырык жасаган деген шек менен 10 февралда 2 айга камалган. Атайын кызмат тараткан маалыматка караганда, Нураимов кылмыштын белгилери бар материалдарды интернеттеги социалдык түйүндөрдө таратуу фактысы боюнча алынган далилдердин негизинде кармалган. Партиялаштары активист оппозициялык саясий көз карашы үчүн кармалганын айтып жатышат. Нураимов 2021-жылы Өзгөндө кыргыз-өзбек чек арасындагы Кемпир-Абад суу сактагычынын плотинасын Өзбекстанга берүү тууралуу айтылгандарга каршы нааразычылык акциялардын уюштуруучуларынын бири. Булак Евразия Today чеки туруу. Өзү келсин деген талапты койбосоңуздар. Президент Жапаров депутаттарга кайрылды. Президент Садыр Жапаров өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына билдирүү калтырып, анда эл өкүлдөрүнө кайрылуу жасаган. Урматтуу депутаттар, сиздер ишке киришкенден берки парламенттин, комитеттердин, фракциялардын жыйындарына көз салып турдум. Жаман эмес, башталышы жакшы. Бирок сиздерден бир нерсени суранам. Комитеттердин, фракциялардын, депутаттык топтордун жыйындарына министрлер кабинетинин төрагасы өзү келсин, министр өзү келсин деген талапты койбосоңуздар, кандай гана маселе каралбасын, ошол маселеге тиешелүү орун басарлары барып жатышат. Министрге караганда каралып жаткан маселени орун басары жакшы билерин билесиздер. Анткени тиешелүү болгон маселелер менен тиешелүү орун басарлары түздөн-түз иш алып барышат. Ар бир орун басардын адистигине, багытына жараша иштер бөлүштүрүлүп берилет. Ал эми министр болсо жалпысынан координациялайт. Бирок албетте өзү жетектеген министрликтин бардык иштери үчүн керт башы менен жооп берет. Менин сиздерге айтайын дегеним, эгер кандайдыр бир көйгөйдү же министрлер кабинети чече турган маселени көтөргүңүздөр келсе, анда ар бир аптанын жума күндөрү кечки саат 18:00 өтө турган министрлер кабинетинин жыйынына катышсаңыздар болот. Апта башынан бери аткарылган иштердин жыйынтыгы боюнча маселелер каралып жана кийинки аптага тапшырмалар берилет. Ушул жыйындарга келип катышканга ар бириңиздердин толук укугуңуздар бар. Эшик ачык. Бул жыйындарга катышып, каалаган талаптарыңыздарды койсоңуздар болот. Бардык министрлерди, айрым күндөрдө облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүмдү дагы ушул жерден таба аласыздар. Келип суроо талаптарыңыздарды койсоңуздар болот. Ошондо маселеңиздер ыкчам чечилет деп ойлойм. Албетте, мен сиздерге министрлерди таптакыр чакырбагыла дегенден алысмын. Эгер кандайдыр бир орчундуу маселе каралып жаткан болсо, министр сөзсүз барышы керек. Жаңы жылдан бери бир топ окуяларга күбө болдум. Министрлерди зарыл иштер менен чакырсам эле жогорку кеңеште жүрөбүз. Министр өзү келсин дептир деген жооп турдугам. Бир күнү кечке жүрүп же жарытылуу маселе чечилбейт, же жетекчисин күтүп отурган министрликтин бир күндүк иши үзгүлтүккө учурап жаткан учурлары болуп жатат. Учурда бир күн эмес, бир мүнөтүбүздү текке кетирбешибиз керек. Убакыт бизди күтпөйт. Министрлер министрликтин иштерин координациялап тез алдыга жылдыруусу керек. Азыр талап күчтүү. Коюлган тапшырмалар боюнча алдын ала даярдыктарды көрүп, өз убагында аткарылбаса керт баштары менен жооп беришет. Бул талап жана бюрократияны жоюу маселеси министрлерге эле эмес, бардык мамлекеттик кызматкерлерге тиешелүү. Кайрылымды туура түшүнүү менен кабыл аласыздар деп ойлойм. Ынтымак бар жерде ырыс бар деп айтылат элибизде. Бири-бириңерди туура түшүнүү менен ынтымакташып иш алып барарыңыздарга толук ишенем. Булак Назар News Чекиторг. Садыр Жапаров тышкы карыз боюнча эч маселе жок, толук төлөп беребиз. Президент Садыр Жапаров социалдык баракчасы аркылуу мамлекеттин тышкы карызын төлөө жана мамлекеттик кызматкерлердин айлык маяналарын жогорулатуу боюнча билдирүү жазды. Урматтуу кыргызстандыктар, эгемендик алгандан бери топтолгон карызыбыз 5 миллиард долларга жакын болуптур. Эми аны кайра кайтаруу мөөнөтү менин президенттик мезгилиме туш келип отурат. Эч маселе жок, толук төлөп беребиз. Төлөп бергенге каржы булактарыбызды жана пландарыбызды дагы аныктап койдук. Динамика көрсөтүп тургандай, үстүбүздөгү жылдан баштап 2020
жылга чейин эң жогорку сумманы $350 миллион төлөйбүз. Андан кийин төлөм кайра ылдыйлап отуруп 2030 жылдар менен төлөп бүтөбүз. Менин айтайын дегеним ушул акча каражаттарын эмгек акы, пенсия жөлөк пулдарды көтөрүүгө колдонсок, ар бир мамлекеттик кызматкер жок эле дегенде $1000 эмгек акы алып иштеп калмак экен. 1-апрелден баштап эмгек акыларды көтөрөбүз. Бирок албетте $1000 жеткире албайбыз. Казынабызга жараша максималдуу түрдө көтөргөнгө аракет кылабыз. Булак чындык Чекит медиа. Исхак Масалиев: абактагы Атамбаевдин маанайы боевой экен. Исхак Абсаматович, сиздин өз оозуңуздан угалычы, абакта жаткан Атамбаевга барып кечирим сураганыңыз чынбы? Жок, андан эмнеге кечирим сурамак элем? Мен ошол замат жооп жазбадымбы? Аны жазбайын дедим эле, билесиңер да, 2010-жылы 2 жума камакта жаткам. Ошондон улам анча-мынча саясатчылар камакка жатып алса, өзүмдүн демилгем менен кабар алып, көңүлүн алып коем. Элмурза Сатыбалдиевке, Камчыбек Ташиевке, Ахматбек Келдибековго баргам. Өмүрбек Текебаев менен Исмаил Исаковдон да кабар алгам. Жакында Алмазбек Атамбаевга барып койдум. Анан бирөө барып кечирим сурады деп жазып коюптур. Ошон үчүн айла жоктон жооп беришке туура келди. Болбосо мен мындай нерселерди эч качан мактанбайм. Жазган киши бирөөнүн айтканына таянды да. Сөзсүз, экөөбүз сүйлөшкөндөн кийин аны бирөөгө айткан. Мен аксакалга бирдеке деп айта албайм. Балким келгендердин бирөөнө айткандыр. Кечирим сурай турган негиз жок. Мен сунуштаган долбоордо экс-президенттен кол тийбестикти таптакыр алып таштайлы дегем. Бирок Курманкул Токторалиевич жогорку кеңеш макулдук берет деген сыяктуу оорлошкон жол менен алууну сунуштаган. Мен ал долбоорго каршы добуш бергем. Ошондо да көбү өзүнүн долбооруна кантип каршы добуш берет деп таң калышкан. Каршы болгон себебим мен берген сунуштан мазмун жоголуп калган. Мен Алмазбек Шаршеновичке айттым: жеке менин пикиримде сиздин ТЭЦ боюнча аралашканыңыз бар, ал жерде колуңуз турат. Бирок сот сиздин күнөөлүү деп тапкан жок деп. Ошон үчүн мен бирдеке деп айта албайм. Ал эми калган иштер Батукаевдин иши. Октябрдагы окуялар боюнча ачык эле айтам, туура эмес. Камай турган башка кишилер. Паспортто Атамбаев өзү жазып бериптирби? Жарандык берген болсо ал президенттин укугу. Батукаевди болсо мыйзам чегинде бошото бергиле деп койгон. Өлүп калат деп тыянак берген киши Манас ордени менен сыйланып атпайбы? Алмазбек Шаршеновичтин маанайы кандай экен? Настроениясы боевой эле. Сотко эмнеге барбай жатасыз десем, шоуга барып эмне кылам? Көрүнүп эле турбайбы? Октябрь окуялары учурунда өзүмдүн машинама өзүм ок аттым деп атпайбы? Айтор ар бир кылмыш иши боюнча анын өзүнүн көз карашы бар экен. Бирок өзүнөн кеткен каталарды мойнуна алып атат. Албетте адаштым деп айткан жок. Бирок жанындагыларга өтө ишенип алганын мойнуна алды. Абакка түшкөн киши ошондой болот да. Булак Арова, Чекит KG. Жалал Абадда Кадыржан Батыровдун үй бүлөсүнөн 37 миллион сомдук спортзал алынды. Жалал Абад шаарында 37 миллион 480 миң сомго бааланган спортзал мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда аталган спорттук зал 0,15 гектар жер аянтында жайгашкан. Сузак райондук сотунун 2013 жылдагы токтому менен Жалал Абад шаарында жайгашкан Батыров атындагы Эл достугу университетинин окуу корпусу 0,36 гектар жер аянты менен мамлекеттин эсебине конфискацияланган. Бирок окуу жайдын жанында жайгашкан спорттук зал Дуслик ачык акционердик коомунан конфискацияланган мүлктөрдүн тизмесине киргизилбей калгандыгы аныкталган. Аталган спортзалды мамлекеттин менчигине кайтаруу максатында Жалал Абад шаардык прокуратурасы сот органдарына доо арыз менен кайрылган. Жыйынтыгында доо арыз толугу менен канааттандырылып, кыймылсыз мүлк объектиси мамлекеттин балансына алынды деп айтылат маалыматта. Сузак райондук сотунун 2021 жылдын 24 октябрдагы өкүмү жана жогорку соттун 2013 жылдын 11 апрелдеги токтому менен Достик ААКтын акцияларынын 85,15% Кадыржан Батыровдон конфискацияланган. Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча Достик ААКтын мурунку жетекчиси Эргашев Вахиджан Маматгазиевич. Кадыржан Батыров 1956 жылы 9 мартта Жалал Абадда туулган. Ал Кыргызстандагы өзбек коомунун лидери болгон.
Батыровго өлкөнүн түштүгүндө массалык башаламандык уюштуруу боюнча айып тагылып, Кыргызстандан чыгып кеткен. Кыргызстандын башкы прокуратурасы ага эл аралык издөө жарыялаган болчу. Ал эми 2012-жылы сот аны өмүр бою эркинен ажыраткан. 2011-жылы соттун чечими менен мүлкү конфискацияланган. Ал Швецияда саясий башпаанек алган. Кыргызстандын парламентинин мурунку депутаты Кадыржан Батыров 2018-жылы 4-декабрга караган түнү 62 жашында Украинанын Одесса облусунда көз жумган. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын маалыматы боюнча ал намаз окугандан кийин уктап, бирок кайра ойгонгон эмес. Ал Ташкенттеги көрүстөндө жерге берилген. Булак турмуш чекиткейчи.